Ben berganman. Qachon berdingiz? Nechi martadan bordi qizim. O'g'llarim, meni o'g'lim 4 marta bordi, yana bittasi 4 marta bordi. Pensiyasini balasiga ham bermabsiz, siz orqangizda 15 kundan beri yugurib yurishibdi ekan ular. Сузакта 15 күндөн бери пенсиясын ала албай, почтальондордун куру сөздөрүнөн тажадык деген жашоочулар 7 каналга кайрылышты. Мындагылардын тиричилик шарты пенсия каражатына байлангандыктан дары-дармек, азык-түлүк алууда маселе жаралууда. Mana bu ay 28-ге, 29 болуп. 15-нен 25-не чейин эле пенсияларыбыз колубузга тийчү. Бирок бул ай кечигип жатат. Дайындуу себебин деле айтышпай жатат. Бирибизге акча жок десе, дагы бирибизге аны алып барып берем. Мына алып кетип жатам деген куруу сөздөрдү айтып келүүдө. Аргасы силерге кайрылууга туура келди. Анткени биздин жашоо шартыбыз пенсияга байланган. Дары алганга акча да жок. Иче албай отурам. Үйдө көпчүлүк адам жашайбыз. Пенсия аз болсо да кем-керчибизди камсыздап турчу. Ana doğrularım tügep oturuppan, doğurmayam içe olmay. Ташбулак айылында 400дөн ашуун пенсионер каражатын почта аркылуу алышат. Аларга пенсия 15 марттан тарта таратыла баштайт. Деген менен почтальондор мындагылардын бирине акча түшпөй жатат десе, кээ бирине 2 айдыкы чогуу берилет деген сөзүн айткан. Мындай күмөн санаткан жагдайлар эми минтип пенсионерлерди көчөгө чыгарды. Пенсияга барсак, эртең барабыз, индинги барабыз, абиттан кийин барабыз, абиттан кийин келиң. Unga машина авара, hazır benzin kıymet bolsa. Деген менен Сузак райондук Кыргыз почта ишканасы даттангандардын баарына пенсиясы өз учурунда берилгенин айтышты. Анткени почтальондор ошондой отчет тапшырган. Эгерде мында кандайдыр бир акча кымыруулар болсо, тийиштүүлөр өз жазасын алат дешет. Бизге келип ошондой болуп калса, биз азыр бүгүн билип атабыз мындай маалыматтарды иликтейбиз. Ким күнөөлүү, эмне себептен болгон, булардын баарын тактап биз өзүбүз чара көрөбүз. Ташбулак айрып өткөндө бүгүн өткөн айда 448 пенсионерге соц фонд тарабынан бизге берилген акчасы. Ошон 448 пенсионерге биз уже жеткирдик, пенсионер толук. Анан чындыгында биздин Ташбулак байланыш бөлүмүндө бөлүм башчы менен 3 штаттык кызматкер иштейт. 2 почтальон, 1 бөлүм башчы. Анан бөлүм башчысы бир 20 күндөн бери ооруп атат. Оорусу катуураак ооруп атат, ошо ишке чыга албай атат. Анан баардык ишти ошо биздин бир почтальонубуз ушул айда бир айдан бери ошол ишти жүргүзүп атат. Анан ошо бошогон штатка дагы биз почтальон таба албай атабыз, себеби айлыгы өтө аз почтальондорубуздун. Почтальондун айлыгы 5000ге тегерегинде айлык алат. Мындай ызычуулардан соң Ташбулак аймагын тейлеген почтальонду да жерине чакырып беттештирдик. Аты жөнүн айтып, өзүн көрсөтүүдөн баш тарткан почта кызматкери мындагыларга пенсиясын бербегенин мойнуна алды. Себеби анын колуна кайрылгандардын пенсиясы берилбептир. Ага карабай 23 мартта акча баарына берилген деген отчет тапшырган. Men ona kişinikini berdim. Bu ayanikini hali berilgen yok ha sizdeki. Yok. Berilgen yok. Неге берилген жок? Berilgen yok. Bunu aytolmayman. Бул кишиникини азыр бердиңиз. Бул акчасы кимде анда? Бул акчасы кимде? Бул эженин пенсиясы кимде? Почtada. Кайсы поштада? Ташбулактын поштасында. Эмне үчүн турат ал жерде азыр? Onu bilmeyman aytolmayman. Жок, сиз колуңузда акча тийбесе да мен бердим булар. Отчет yazıp ötküzü ova ötküzü. Неге антип бере бересиz? Буларга берген жоксуз да Kolumga сиз. hali tekken yok. Жок, бербей туруп акчаны кантип эме жаап Отчеттен койдуңуз? ötküzü varamız da biz. Неге отчет бербесеңиз да отчет өткөрүп берип Ötküzü коерсиз? varamız da отчетта. А бирок алар бизге отчет келди деп берип атпайбы? Анда почтада биякта акча ошокто турган болсо, буларга берилбей турган болсо, эмне үчүн акчаны сиз сурабайсызбы? Менен булар талап кылып атат деп. Talep kılyap deyapman, lekin sababını aytolmayman. Ушул ачылган жагдайлардан улам пенсионерлердин каражаттары бүгүн таратыла баштаптыр. Мындан улам алар бул жерде көңүл бурула турчу көйгөйлөр бардыгын айтышат. Ошо сиздер барып текшергенден кийин берип баштады пенсияны. Секин аркада ооба чуркаганбыз, барганбыз, сураганбыз, чалганбыз бардыгына. Бул акчаны биздин оюбузча алды дагы өзүнө керектүүсүнө иштетти. Кийин акча пайда болгондо берип коебуз деп ушундай кылышты. Бүгүн азыр bir saat болду, бу огул берди деп апке берди азыр. Бүгүн апке берди. Кыргызстанда учурда жалпы 713 миң пенсионер бар.
Алардын 30 миңдейи Сузак районунда. Алар пенсияны өз каалоосуна алайык банк аркылуу же почта кызматын пайдаланып алса болот. Пенсия почта бөлүмдөрү аркылуу ар бир айдын 10-нан 25-ине чейинки аралыкта төлөнөт. Пенсия төлөөнүн башталышы бул күн дем алыш же майрам күндөрүнө туш келип калганда өзгөрүшү мүмкүн. Бибисара Розалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.